Балдар маеги аталышындагы иш-чараны Асанабил коомдук фонду уюштурган. Ал 3-июнь күнү Дайыр Асанов атындагы Жеңиш паркында балдардын катышуусунда флешмоб менен бирге болду. Алгач балдар 8 топко бөлүнүп, баарына бирден ырчы, журналист, блогер жана сүрөтчү бөлүндү. Белгилүү инсандар балдар менен биргеликте кызыктуу теманын негизинде маек жүргүзүшүп, шайы кездеменин бетине сүрөт тартышты. Айрымдары музыкалык номерлерди даярдаганга да жетишти. Катурап, анан элди карап, мына күлүп, жакшылап ырдайсың. 1, 2, 3. Тарыхы бар нечен, ыңдымагы дайым бекен. Эркектей болгондо. Ала бешигим, башым ийип тазим этем. Асанабил фондунун жетекчиси Саид Баюминин айтымында флешмоб балдарды коргоо күнүнө каратылды. Ага Чүй облусунун гана камкорго муктаж балдары катышты. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Как вы знаете, у нас 3000... Ата-энеси жок балдар башкалардын камкордугуна өтө муктаж болот. Ошол боштукту толтуруу үчүн акцияны уюштурдук. Иш-чарабызга ырчы, журналист жана башкаларды чакырдык. Алар балдарга жакшы маанай тартуулашты. Аягында балдарга акча, белек жана керектүү буюмдарды беребиз. Бул күнү балдар кызыктуу оюн зоокторго катышып, ырчылар менен бирге даярдашкан музыкалык номерлерин элге тартуулашты. Алардын бири 8-класстын окуучусу Мухаммед Али Алайчиев ушундай флешмобдор көп болуусун каалайт. Себеби көп адамдар менен достошуп, көңүл ачылат дейт ал. Бул жака келген биринчи жолу көрөтөм да. Бирок шаарды көп эле айланам. Бирок биринчи жолу көрөтөм да бул жакачы. Анан ушул жак таза абалары, анан балдар менен бирге болгондой кооз жерлер экен. Кимдерди көрдүң? Балдарды. Белгилүү инсандар балдар менен музыкалык номерлерге жакшы даярдык көрүп, жада калса бийлеп да алышты. Ырчы Нена өзүнө бөлүнгөн балдар абдан шайыр экенин айтып, маектешүү жеңил болду дейт. Негизи балдар күндүн ысыгын карап турасыңар, бир аз чарчап калышты. Эртеден кечке чейин булар оюн зоокто болуп жүрүшөт. Ошон үчүн бир аз чарчаганы билинип турат. Бирок аябай шыктуу, баары аябай таланттуу балдар экен. Сүрөт десең сүрөт, бий десең бий, ыр десең ыр жагынан. Ошентип балдар ырларын даярдап, сүрөттөрүн тартып бүткөн соң, бардык топ таланттарын элге тартуулашты. Акырында тартылган сүрөттөрүн шаарга байлап, асманга учурушту. Белгилей кетсек, кайрымдуулук иштери менен алектенген Асанабил коомдук фондунун камкордугунда жалпы өлкө боюнча 2000 бала бар. Алар ай сайын жөлөк пул жана атайын жардамдардан тышкары өзгөчө майрамдарда көңүл сыртында калтырылбайт. Анара Ахматалиева, Марал радиосу.